Салам достор, азыр биз циклдар жөнүндө бир аз сөз кылабыз. Цикл деген эмне? Программалоодо цикл деп кандайдыр бир амалдын же командалардын шартка жараша кайталанышын айтабыз. Python'da циклды эки жол менен түзүүгө болот. Биринчиси while операторунун жардамы менен, экинчиси for операторунун жардамы менен. Бул сабакта биз while операторунун жардамы менен цикл түзүүнү карайбыз. While операторунун жардамы менен цикл түзүү үчүн эң алгач while деген сөз жазылат. Андан кийин бир боштуктан кийин бул жерге шарт жазылышы керек. Мурдагы сабактарда айткандай, шарт эки гана жыйынтык кайтарышы мүмкүн. True же false. Эгерде бул жердеги шарт true кайтарса, анда биздин цикл уланат. Эгер false кайтарып калса, анда цикл автоматтык түрдө токтойт. Мындай бир салыштыруу шартын карайлы. И 5тен кичине. Шарт жазгандан кийин бул жерге андан кийин коштошка коюлат жана enterди бассак, караңыздар. Бул жакта бир тапчалык орун калды. Бул эмне үчүн? Анткени бул жакта циклга тийиштүү дегенди билдирип турат бул жердеги тап. Жана ушул жердин жазылган код бул циклдын телосу деп аталат. Мисалы үчүн биз экранга ийни чыгарып коебуз. Караңыздар, бул print дагы ушул циклдын телосуна кирип калды. Эми бул цикл кайсыдыр бир убакытта токтошу керек. Бул качан токтойт? Качан гана бул жердеги шарт false кайтарып калса, же болбосо i барабар 5 болуп калса, анда 5тен кичине эмес, жана бул жердеги шарт false кайтарат, биздин цикл автоматтык түрдө токтойт. Бирок азыр биздин программа каташтайт, анткени биз i өзгөрмөсүн жарыялаган жокпуз. Аны жарыяладык. Андан кийин караңыздар, бул жердеги шарт true кайтарып турат. Эгер биз бул программаны ушул бойдон иштетсек, эмне болот? Анда мындай жыйынтык алабыз, караңыздар. Бул жерде бул чексиз цикл деп аталат. Чексиз цикл. Эмне үчүн чексиз цикл? Анткени бул жакта i ар дайым 0го барабар, ал эч кандай өзгөргөн жок. Ошондуктан бул аткарыла берет. Дагы мындай нерсе бар. Бул цикл бир жолу аткарылганда, бир жолу аткарылуусу, бир жолу мындай айлануусу, же болбосо мындай бир мезгили деп айтсак болот. Бул бир итерация деп аталат. Бул чексиз итерацияга өтүп кетти азыр. Чексиз кайталанат. Эгер сиз чексиз циклга кирип кеткен болсоңуз, аны токтотуу үчүн бул жерде control pause деген же болбосо control break деген клавишаны бирге басыш керек. Же болбосо бул жерде X'ти басып туруп, кайра чыгып башынан кирүү керек болуп калат. Эми бул цикл чексиз болбош үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн биз i'ни ар бир итерацияда бирге чоңойтуп барышыбыз керек. i барабар мындай кылып чоңойтушубуз керек. Анын ордуна биз мындай кылып жазсак болот. i плюс барабар 1. Бул дагы жанагынын өзү деп айтсам болот. Ал экөө эквиваленттүү. Бул дагы бирдей эле маанини кайтарат. Албетте бул бир аз жазууга ыңгайлуу. Сизге кандай ыңгайлуу болсо, ошондой жазганыңыз оңой. Мен мындайча жазайын. Бул жерде плюстун ордуна бөлүү болушу мүмкүн же минус болушу мүмкүн. Минус эмне үчүн болот? Минус ар бир итерацияда бул i'ни бирге кичинейтүү үчүн. Ал эми көбөйтүү ар бир итерацияда бирге көбөйтүү үчүн. Жана бул жакта дагы кандай амалдар бар? Бул жакта мындай бөлүү бар. Жана ошондой эле бул жакта дагы мындай ушинтип жазсак деле болот. Эми караңыздар, биздин программа кандай иштейт. Аны иштетип көрсөк, бул дагы чексиз циклга өттү, анткени мен i'ни бирге барабар деп койдум. Бул жерге плюс жазбадым. Эгер плюсту жазып, бул жакта циклды токтотуп,
бул жердеги циклды токтоттум. Эми программаны кайрадан иштетсем, караңыздар, бизге мындай жыйынтык чыгарып берди. Бул кандайча иштейт? Караңыздар, эң алгач и 0 барабар болчу. Жана бул жердеги шарт текшерилди. Эгерде и 5тен кичинеби? Ооба, 5тен кичине. Анткени и 0 барабар азыр. Жана инин маанисин бизге экранга чыгарып берди. Андан кийинки итерацияларда дагы ушундай эле жол менен аткарылат. Бул жакта бирге чоңоюп барат и ар бир итерацияда. Жана бул акыркы итерацияга жеткенде и 4 болгондо бул жактагы шарт текшерилет. 4 5тен кичинеби? Ооба, 5тен кичине жана 4 экранга чыгат. Андан кийин караңыздар, 4 бул жакта и дагы бирге чоңойот. 4кө 1 кошулат и бизде 5 деген маанини алып калды. Жана бул жактагы шарт текшерилет. 5 5тен кичине жок, 5 5ке барабар. Бул жердеги шарт false кайтарып калды. Жана биздин цикл автоматтык түрдө өз ишин токтотот. Бул жердеги сандарды мындай катарга эмес, бул жака мындайга вертикаль түрдө жайгаштырсак болот. Горизонталь түрдө жайгаштырсак болот. Азыр вертикаль болуп турат. Горизонталь түрдө жазуу үчүн бул жака үтүр жазып, мындай өзгөрмө жазуу керек. End. Бул Python'да стандарт өзгөрмө. Андан кийин бул жака мындай койсок болот, же болбосо ушундай бойдон эле калтырсак болот. Программаны иштетсек, мына караңыздар, алар бир катарда жана бири-бирине жабышып турат. Алардын арасында кандайдыр бир аралык калуу үчүн мындай кылып койсок болот. Бул жака тырнакчанын ичине бош орун койдук. Бул тырнакчалардын ордуна мындай тырнакча да колдонсок болот. Айырмасы жок. Программа туура иштей берет. Программаны кайрадан иштетсек, мынакей бизде мындай жыйынтык чыгарып берди. Жана бул жерге бир гана бош орун эмес, каалагандайдыр бир мындай маани койсок болот. Ал бардык сандардын арасына ушундай символду коюп берет. Мынакей. Негизи циклдын иштөө тартиби ушундай. Эми бир практикалык маселе чыгарып көрөлү. Ал мындайча болсун. Бизге кандайдыр бир бүтүн сан берилсин. Жана биз ал бүтүн сандын жөнөкөй же жөнөкөй эмес экендигин аныкташыбыз керек. Жөнөкөй сан деген эмне? Жөнөкөй сан деп бул өзүнө жана бирге гана бөлүнгөн сан. Башкача айтканда, эгер биз аны башка санга бөлсөк, мисалы үчүн биздин саныбыз кандайдыр бир 7 же 8 болсун, ал сан жөнөкөй болуш үчүн өзүнө бөлүнүш керек. Өзүнө бөлүнгөндө калдыксыз бөлүнүш керек. Андан кийин бирге бөлүнүш керек. Башка санга бөлүнгөндө ал калдыктуу чыгып калыш керек. Ошондо ал жөнөкөй сан деп аталат. Бир санын кээде жөнөкөй сандардын катарына кошушат, кээде кошушпайт. Анткени бир саны бирге бөлүнөт жана өзүнө бөлүнөт. Бирок өзү жана бир бул бир эле сан, бардыгыңыздар билгендей эле. Андан кийин 0 саны. 0 саны жөнөкөй сандардын катарына кошулбайт. Анткени 0 саны ооба бирге бөлүнөт, бирок 0 санын 0го бөлүүгө болбойт, өзүнө бөлүүгө болбойт. Математикада мындай эреже бар. Каалагандай санды 0го бөлүүгө болбойт. Бул эреже 0дун өзүнө да тиешелүү. Жөнөкөй санды табуу үчүн программалоодо ар кандай жолдор бар. Биз алардын бирин карайлы. Биздин программа мындайча болот. Эң алгач сырттан кандайдыр бир бүтүн сан киргизилет. Албетте бул жакта мен 2 өзгөрмө жарыяладым. Алардын эмне керек экендигин кийинчерээк түшүнө аласыздар. Андан кийин бир шарт коюлат. Бул шарт мындайча: эгерде киргизилген сан 1ге же 0го барабар болуп калчу болсо, анда бул аткарылбайт. Эгер барабар эмес болсо, анда бул жактагы программа аткарылат. Эгер барабар болсо, бул жактан бул сан жөнөкөй эмес деген сөздү экранга чыгарып беребиз. Жана ошону менен программа аяктайт. Эгерде барабар эмес болсо, 1ге жана 0го барабар эмес болсо, кийинки кадамдар аткарылат. Бул жакта цикл башталат. Циклда караңыздар, b, андан кийин кандайдыр бир салыштыруу турат. b бизде азыр true деген маанини кайтарып турат. Жана бул жактагы шарт бизде да true деген маанини кайтарышы мүмкүн. Качан гана бул жактагы берилген сан 2ден чоң болсо. Эгер 2ден чоң эмес болсо, анда цикл болбойт. Жана
мындай шарт караңыздар. И 2-ге барабар болсо, башкача айтканда и 2ден өзгөргөн эмес болсо, бул жакта цикл аткарылган эмес болсо, анда бул сан жөнөкөй деген жыйынтык чыгарып беребиз. Анткени 2 жөнөкөй сандардын катарына кирет. 2 1-ге бөлүнөт жана өзүнө бөлүнөт. Башка санга бөлүнбөйт. 2-ни 3-кө бөлсөк же 4-кө бөлсөк, бөлчөк сан чыгат, калдыктуу сан чыгат. Караңыздар, 2ден чоң сан берилсе, анда эмне болот? Анда мындай шарт аткарылат, караңыздар. Эгерде ошол сан бул жакта 2-ге бөлүнгөндө калдык 0-го барабар болуп калчу болсо, эгер барабар болсо, ал сан башка санга бөлүнүп калчу болсо, анда b-га false деген маанини карабыз. False деген маанини карап, андан кийин и-ни 1-ге чоңойтобуз. Жана бул итерация бүтөт. Дагы экинчи итерация башталганда бул жакта b false деген маанини кайтарып калат. Ошондуктан биздин цикл автоматтык түрдө токтойт. Жана мындай бул жактагы шартка келет. Караңыздар. Бул жакта бизде цикл токтогондон кийин бул жактагы шарттар аткарылат. Бул жакта караңыздар, элиф b. Бул шарт качан гана бул жакта эгер true кайтарса, b true кайтарса гана ушул аткарылат. А эгер true кайтарбаса, башкача айтканда бул false кайтарып калчу болсо, анда бул шарт аткарылат дагы, бул сан жөнөкөй эмес деген жазууну экранга чыгарып берет. А эгер андай эмес болчу болсо, караңыздар, бул бөлүнбөсө, биринчи итерацияда бөлүнбөсө, анда экинчи итерацияга өтөт. Ушинтип отуруп, качанганча уланат, качанганча бул и саны ага барабар болгуча. Эгер барабар болуп калса, анда биздин цикл автоматтык түрдө токтойт. Программаны иштетип көрөлү. Бул жерге бир жөнөкөй сан киргизели. Мисалы үчүн 5. 5 саны жөнөкөй, анткени ал 1-ге бөлүнөт жана өзүнө бөлүнөт. Башка санга бөлсөк, 3-кө же 2-ге бөлсөк, калдыктуу сан чыгып калат. Бөлсөк, караңыздар, бул сан жөнөкөй деген маанини чыгарып берди. Эми бул канча итерация иштеди? Бул мынча иштеди, караңыздар. Аны эсептеп көрсөк, бул жерде эң алгач b деген бул жердеги шарт текшерилет. Ал 2-ге барабар болчу, 2-ни текшерет, андан кийин 2 кичине, андан кийин бул жактагы шарттар аткарылып келип, биринчи итерация бүтөт. Андан кийин экинчи итерация бүтөт, экинчи итерацияда и 3-кө барабар болот. Үчүнчү итерацияда и 4-кө барабар болот. Жана ошентип отуруп 3 итерация иштейт. 4-нчү итерацияда бул 5-тен кичинеби деген салыштыруу болуп, бул жак false кайтарып калат дагы. 3-нчү итерацияда токтойт. Демек, азыр биздин программабызда жөнөкөй сан киргизилип калса, ал бул жактагы сандан 2-ни кемиткенге чейинки сандагы итерациялык эме иштейт. Кайталоо болот. Ошончо кайталоо болот. А эгерде бул жака жөнөкөй эмес сан киргизилип калса, мисалы үчүн 8 дейин, бул канча итерация иштейт? Бул мынча иштейт. Эгер бул жакта биринчи итерацияда караңыздар, жөнөкөй сан кирет. Азыр 8 болду, ал 8 болду. Бул жактагы шарттар true кайтарып турат, анткени 8 2-ден чоң. Андан кийин бул шартка келет. Бул жерде 8-ди 2-ге бөлөт. 8-ди 2-ге бөлгөндө калдык 0-го барабар болуп калат. Жана b-га false деген маани каралат. Андан кийин бул жака 2-ге 1 кошулат, 3 болот. Кийинки итерация башталат. Бир итерация бүтөт, биринчи итерация. Кийинки итерацияда караңыздар, b бул жакта false деген маанини кайтарып калып, бул жакта биздин цикл токтойт. Эмне үчүн? Анткени бул жакта end оператору турат. Ошондуктан end оператору эмне иш аткарарын эгер билбесеңиз, мурда шарттуу операторлор деген видеону көрүп чыгыңыздар. Ошентип отуруп, биздин цикл бир итерация гана иштейт. Дагы бир-эки мисал жазып текшерип көрөлү. Мисалы үчүн бул жака 101. Бул дагы жөнөкөй сан. Интерди бассак, караңыздар, бул сан жөнөкөй. Же болбосо 1000 деген санды киргизели. Бул сан жөнөкөй эмес.
Бул жака биз чоңураак сан киргизсек, жана ал жөнөкөй сан болуп калчу болсо, ал көбүрөөк убакыт иштеп калышы мүмкүн. Анткени ушунча итерация иштейт. Бул сабак менин оюмча бардыгыңыздар үчүн түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эгер түшүнбөгөн кандайдыр бир суроолор болсо же кошумчалар болсо, комментарий оюңуздарды жазып коюңуздар. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына жетти. Жаңы видео сабактарды өткөзүп жибербөө үчүн каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыздар. Жана албетте, бул видео сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, ага албетте лайк басып, жана комментарийге да оюңуздарды жазып коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.